Саламатсызбы, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биз псориаз оорусу жөнүндө улантмакчыбыз. Эгерде дагы толуктоо маалыматын алгыңыз келсе, мына ссылка боюнча көрүңүз, псориаз жөнүндө толук маалымат алсаңыз болот. Ал эми бүгүн болсо биздин студияда конокто псориаз оорусу менен диагноз коюлган Талгат мырза келди. Талгат мырза бизге ушул псориаз оорусу жөнүндө, өзүнүн оорусу жөнүндө айтып берет. Саламатсызбы, Талгат мырза? Талгат мырза, биринчи өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Кайсыл жерде окудуңуз, кайсыл жерде төрөлдүңүз, кандай кесиптин ээсисиз, канча жаштасыз? Атым Талгат, жашым 30-да. Мен Ош шаарынын Өзгөн районунун Ак Жар айылынын тургуну болом. Айылдан туулуп өскөнсүз? Айылдан туулуп өскөн. Кадимкидей эле үй бүлөдө, Кыргыздын Жакшынакай жеринде, айылында өсүп чоңойгонсуз. Төрөлгөндө жакшы эле төрөлдүңүз беле? Мүмкүн арсар болуп же эгистин түгөй болуп, ошондой барбы өзгөчөлүк? Жок, андай өзгөчөлүктөр жок. Жакшы эле Бир үй төрөлдүм. бүлөдө канча бир туугансыз? Канчанчысы болуп төрөлдүңүз? 3 бир тууган, биринчиси. 3 бир туугандын биринчиси болуп төрөлдүңүз. Эң жакшы. Андан кийин мектепке бардыңыз, окудуңуз. Ооба, мектепке бардым, окудум. Ошол жактан 11-классты бүттүм. Андан кийин университетке поступать эткенге неме болду? Аракет жасадыңыз. Аракет жасадым. Өзүм каалаган кесипке кире алган жокмун. Кандай кесипти тандадыңыз эле? Стоматологический. Стоматология, медицина жагына аракет Ошол кылган жакка турбайсызбы? кылгам, бирок болбой калып, кийин башка окууга өткөм. Ага кызыкпаган үчүн ал жерден тез эле кетип калгам ырасы. Ошол жакта барып келип, ушул Азыр бир нерсе менен алектенесизби? Жумуш бир ооба, алектенем. жагабы ошол жумушуңуз? Кандай десем, жакшы эле Болот да, болот. ооба. Мисалы мындай да, мен нуска өттүм, мисалы ошол эле стоматологияны окудум. Канча медиктер базарда жүрөт же башка эле кызмат иштеп жүрүшөт. Туура айтамбы? Ооба. Азыркы кезде мындай экен, бир эле институтту бүтүп туруп, анан кийин да башка бир 5-6 специальность алышат экен. Ошол эле мына азыр цифровой заман деп айтылып атпайбы, бирөө мен канча тааныштарым бар. Институтту бүтүп, анан бирөөсү модельер болуп иштеп жүрөт, бирөөсү дагы бирдеке болуп иштеп жүрөт. Бухгалтерликти бүтүп алып, ашпозчу болуп иштеп жүрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз канчадасыз азыр? Мен азыр 30 жаштамын. 30да. Эгерде ошончолук стоматологияны окугуңуз келсе, азыр деле окусаңыз болот. Ооба. Азыр деле өтсөңүз болот. Азыр тескерисинче баягы эме болот да, осознанно деп коет го, билип анан ошол жака барасыз. Жакшы. Ойлор бар ошондой. Ошондой ой бар, Бар. Эң жакшы анда биз баягы консультация беребиз сизге кантип окууга өтүш боюнча. 30 жаш эмне? Жаңы баары башталды дегенди. Анан ушул оору качан башталды сизде? Кайсыл жашыңызда, кайсыл убакта? Мүмкүн ошо стомфакка өтпөй калдым деп башталдыбы? Жок, андай деле болгон жок. Примерно ошол 14-15 жашта. 15 жашта. Ошондо мектепте окуп жүргөндө да? Мектепте окуп жүргөндө. Бир нерседен чочудуңузбу, корктуңузбу же үйдө ушундай обстановка болдубу? Үйдөгү обстановка бар. Ошондой болду, Менимче жаштыктан берки топтолуп келип барып, Анан жолду деп ойлойсуз, Ошондо 15 жашта эми ар кандай турмуш шарттары ар кандай болот эмеспи, Ар кимдики ар кандай болот. Бирок ошого карабай, сиз мынакей алдымда отурасыз, Жакшынакай, 6 саныңыз аман дегенде Жакшынакай жигит болуп отурасыз, туурабы? Керек болсо азыркы кезде сиз өзүңүз ушул Жакшынакай үй бүлө куруп, ушул өткөн нерселерди оңдоп кетсеңиз болот. Өзүңүздүн колуңузда ал. Бардык нерсе Бардыгы өзүңүздүн колуңузда азыркы кезде.
Анан ушул псориазды ошондо үйдө баягы 14 жашыңызда болуп туруп ошондо кандайча пайда болду айтып бересизби? Жаңы пайда болгону эсимде. Ушул колумдун бул жак тарабына бир кичинекей неме чыгып калган экен. Карасам үстүндө ак Ак карт болуп, сыйрылып түшүп калды. Көбүнчө ушу колдун мындай үстү жагынан пайда болот, мына чыканакта пайда болот. Ошондо маани бербеген экенмин. Кийин ага эч кандай маани берген жокмун. Кийин точно кайсыл жагыма чыкканы эсимден чыгып калды. Башымдын ушул жеринде бар эле, кийин бутума чыккан. Чачыңыз какаштанып баштады. Бутуңузда тизеңизде пайда болду, Тиземде эмес, бул жагында. Саныңызда пайда болду, кызыл болуп. Ошондо врачка кайрылдыңар беле? Маани берген жоксуз, Көп кайрылбай жүрдүк. Кийин бир жолу кайрылсак, бир врачка бардык, дерматолог. Ал бизге неме деди? Чакалай экен, малдан жугуптур деп бир мазды берген, бирок ал маз жардам берген жок. Урматтуу көрөрмандар, ошондо айтып коюш маанилүү. Чакалай менен, чакалай деп псориаз оорусун деле лишай дейт. Бул эми баягы кээ бирде ошо бир эле эме болсо оорулуудачы, анан жана трихофития, микроспория деген диагноздор бар, малдан жуккан. Ошо окшош болот, көрүнүшү окшош болот. Анда сиздики ошондой чакалай деп диагноз коюптур да. Башында ошондой деп айтышкан. Андан кийин барганымда уже өтүшүп кеткенде баргам. Ошондо айтышкан. Ошо өтүшүп кеткенде эмне байкадыңыз? Ошону айтып бересизби? Бүт денеңизге чыкты, дагы башыма чыгып кетти. Кычыштыбы? Кычышты дагы. Ошол бүт денеми каптап кетти. Ошондо барсак өзгөндөн Ошко барып көрүнгүлө деп Ошто диспансер бар. Ошол жака жөнөттү. Ал жактан 14-15 күндө жатып, псориаз деген диагноз коюлду. Ошондо канча жашта элеңиз? Ошол 15 жаш. 15 жашта. Жакшы болуп кеттиңизби ошондо? Жакшы болуп, бир 3-4 жылдай чыкпай жүрдү. Бар болчу, 1-2 жерде кичинекей болуп чыгып тура берчү да, жылбайт эле ордунан. Андан кийин ошол Россияда жүргөндө дагы обострение болду. Андан кийин Россияга кеттиңиз, Бул өзгөчөлүк бар да, ушул оорудачы, сезонность дегенчи, жай, кыш, күз деп сиздики кайсыл убакта чыкчу эле? Суук убакытта чыгат көбүнчө. Кышында, кышында чыгат. Жазында. Бул кышында чыккан форма оорулуулар өзүлөрү билет. Жай келсе эле кичине күнгө күйүп, бирок ошону да өтө өткөрбөш керек. Акырындан баягы күндүн нуруна алсаң да, же болбосо физиолечение деп коет. Ал өзүнөн өзү башка дары албай өтүп кетет. Күндүн нуру жардам берет, аябай. Анан Россияга кеттиңиз. Россияда да кышында обострение болду же кандай? Суук малда ушундай. Кыш, жаз ошондой. Эмне иш кылдыңыз Россиядан? Россияда кондитерский жеңил беле, оор беле жумуш. Болот го жанагыдай ысык цехте иштеген, чаң болгон ушундай жерлерде күчөшү мүмкүн да бул ооручу. Чаң эмес эле. Оор болгондо. Бир жумуш оор болду, анан суук болду. Россиянын өзүнүн кышы суук эмеспи? Менде көбүнчө ошол депрессияга түшкөндө, стресс болгонумда көбүнчө ошол кезде күчөчү. Бул жерде тактап кетели. Сиз айтпадыңызбы баягы аябай нервничать деп? Ушул ооруну нервничать же башка эле нерсеге? Мисалы, бирөөнү жакшы көрүп калып, аябай катуу ал карабай койсо, тамаша да эми, же болбосо акчаңды жоготуп алып, ушундай бирөөлөр менен уруша кетип, катуу нервничать эткенде, бул оору күчөйт. Стресс фактору, негизги факторлор болот да, ошон үчүн аракет кылыш керек. Ушундан баягы мисалы кээ бирде болот да, кээ бирлер чыдап иштеп жүрөт. Өзүнүн начальниги же жумушу аябай баягы стресске метсе, ошондо меники псориазым бар эмес беле, кой, мен бул жерде иштебешим керек деп,
ошол жерден аракет кылыш керек кеткенге. Ооба. Анан Россиядан күчөдү. Эмне кылдыңыз ошол жерден? Баягы псoriаз башталган турбайбы дедиңиз да, Билем кандай башталганын, кандай Мгм. болгонун. Анан ошол врачтарга көрүнгөнгө аракет кылчумун, капельница, Россиядан укол. кайрылдыңызбы врачтарга? Россиядан кайрылгам бир жолу. Бир врачка кайрылсам, таблетка, уколдор жазып берген. Тез эле өтүп кетти. Аракет кылып бир жумада. Кийин кайра эле андан хуже болуп уже башталды да. Анан бул жака келип Бишкекке. Ал Бишкекте канча дагы жашыңызда лечение ушундай болду? 25 жашта. 25 жашыңызда. 25 жаш. Бул жерде сизди Бакыт Нуркеримовна дерматолог көрүнүп атыптырсыз. Мен ойлойм, пациенттерге баягы тагдыр сыяктуу да, жакшы врачка кабылдансаң, же сени түшүнгөн, өзүң аны түшүнгөн врачка кабылдансаң, анда жакшы. Анткени мындайда врач менен пациент экөө баягы бири-бирин түшүнүп, ошондо гана ооруну баягы бир нукка салат да. Сиз эми түшүндүңүз да, бул оору айыкпайт, көнүмүш оору депчи, туурабы? Ооба. Бул оору эле эмес, баардык оорулар эле айыкпайт. Ошол эле гипертонический оору, сахарный диабетпи, мына жугуштуу оорулардан тышкары да, ошол мисалы жана врач сизге айтып атпайсызбы, малдан чыккан чакалай деп. Ал болсо тез эле айыгып кетмек. Бирок тилекке каршы бул оору, мына псориаз оорусу бул. Мына сиз башында суроо бердиңиз, кайдан пайда болду меники? Менин тукумумда мындай оору болгон эмес депчи. Көрсө, бул оорунун жана медицина тилинде аутоиммунный дейт, генетикалык фактор да бар деп. Мисалы сиздин ата энеңиз, же болбосо мына канча бир тууганыңыз, анын баарында генде бир жерде бар. Бирок баягы сиздики бир шарттар менен именно сиздики проявляться этти. Ал эми бул оору бир немец окумуштуусу Ауспиц деген окумуштуу өмүр бою ушул оору менен изилдептир да, анан өмүрүнүн аягында айтыптыр, бул кандай оору мен билбейм депчи. Алигече белгисиз да, мына өзүңүз көрдүңүз, бул оору менен жана Англиянын эң белгилүү кишиси Черчилль ооруптур, Иосиф Виссарионович Сталин ооруптур, азыркы кезде мисалы Рокфеллер да ооруптур. Рокфеллерди ал дүйнө жүзүнө белгилүү миллиардер. Азыркы кезде мына Ким Кардашьян деген, эми аны билбеген киши болбосо керек, бул звезда, деген Голливуддун. Ал дагы жана Forbes'тун эмесине кирген миллиардер экен. Ал өзүнүн оорусу жөнүндө ачык көрсөтүп атат. Мына менин оорум ушундай депчи. Демек бул оору азырынча кантип дарылаш керек, кантип эмнеден келип чыкканы көп суроолор ачык бойдон турат. Бирок баары бир медицинада азыр көп топтолду тажрыйба. Ошон үчүн оорулууларды эч жака башка көзү ачык эмелерге барбай, врачка гана барып дарыланыш керек деп айтып кете аласызбы? Ооба, айтып кете алам. Сиз бардыңыз беле көз ачыктарга? Жок, барган эмесмин. Мен көпчүлүгүн уккам, ошол ар кимге барып, ар кандай методдорду колдонуп эмне кылышкандарын. Бирок эч кандай жардам жок дешет да. Жардам жок деп, Анан ушу врачтын эле көзөмөлүндө болуп турса эле жакшы болот деп ойлойм. Сиз үйлөнгөнсүзбү? Үйлөнө элексиз. Мына буюрса үйлөнөсүз, ошондо келинчегиңизге айтасызбы бул оору жөнүндө? Меники ушундай бар деп же айтпайсызбы? Айтам, мен псориазымдан уялган эмесмин эч качан. Эч качан уялган эмессиз. Уялып да кажети кереги жок, мунунчу. Анткени кантип эмнеге уяласың? Бул баягы уяла турган оору эмес, эч кандай бир оору менен, мына керек болсо спид менен ооругандарда меники ушундай оору, мага жардам бергиле деп дайыма ачык айткан жеңил болот. Эми сиз элдин баарына кыйкырбайсыз да, мондай депчи, автобуска кирип алып, бирок жаныңызда коомдо тегеректегилерге айтыш керек. Эмне үчүн ушул жөнүндө мен айтып атам, кандай деп ойлойсуз?
кээ бирлер аябай кысынып, корунуп, меники оору деп ошол оорудон чыкпай калышат. Меники ушундай, мен бактысызмын, мен баягы мен эле ушундай, Кудай ушул оору берди депчи. А чынында келгенде бул оору өтө эле көп киши баягы ооруйт. Мисалы, ошол эле сахарный диабет же болбосо гипертонический болезнь аябай көп оорушат. Ал да генетический фактор менен берилет, тукумдан берилет. Алар меники давление деп кээ бирлер сыймыктанып айтышат керек болсо. Ошон үчүн канчалык өзүңдү баягы эркин сезиш үчүн жашырбаш керек ооруну. Бирөөдөн жашырбайсың, просто кээде ушундай неме болот. Эмнеге мындай болуп калды дегенчи. Эмнеге мындай болуп калды десе айтыш керек. Жок, дегенде эмес, өзүңүзчө, ичиңизде. Эмнеге мындай болуп калды, менде деле мындай таза кожа болсо болмок да деген ойлор келет да. Ошондой эле ойлор болбосо, а так бирөөлөрдөн жашырып, андай неме кыла турган, Оор эмес. уяла турган оор эмес. Сиз айтып атпайсызбы, эмне эле меники ушундай оору деп. Канчасы баягы эч жери оорубай туруп, эмне эле менин мындай ушундай машинем жок, эмне эле менин мындай самолетум жок, же мындай тиги үйүм жок, же телефонум жок, iPhone деп страдать этишет. Ошон үчүн баягы эме болбош керек. Ушул оорунун проблемасы негизги эмеси ушу оорулуулар. Мен канча жыл айттым го, кожвен диспансерде иштедим. Кээ бирлер ошонун айынан баягы жөн эле эмне деп коет, тиги себеп болуп аралашып кеткен балдар бар. Ал туура эмес, жеңил ойлуулук. Туура эмес. Жеңил ойлуулук, эч кандай эмеси жок. Ошон үчүн бул оорунун алдын алыш үчүн сиз эмне кыласыз? Мен алдын алыш үчүн ошол өзүм спорт менен алектенгенге аракет кылам. Спорт менен эң жакшы. Кандай спорт менен алектенесиз? Өзүмчө эле немеде. Чуркайсыз Жок. же кандай? Залга кирип эле. Залга кирип машыгасыз. Эң жакшы. Дене тарбиясы. Ошол менен эле машыгып. Туура тамактаныш Ошол керек, көп жардам берет. Туура тамактанганга көбүнчө возможность болбой калат. Өтө кыйын нерсе деп ойлойм. Мына башкалар үчүн кандай? Мен үчүн туура тамактануу бул кыйын. Эмне үчүн? Мисалы алайлы. Мисалы өзүңүз турасызбы үйдө? Жок, үйдөгүлөр. Үй бүлө менен турасыз, Апам менен. Анда апаңыз атаңыз эмне? Күнүгө эле кола, фанта ичеби же тиги майонез жейби? Жок, алар эмес. Кыйын эмес да. Үйдөн идишке куя аласыз, максимди куя аласыз. Машинеске салып коесуз. Ар дайым ошол нерсеге көңүл буруп, постоянно тамакты көзөмөлдөгөнгө менде андай убакыт дагы жок болуп калат. Ошондой немелергечи. Бирок аракет кылыш керек. Баары атайын мисалы жанагындай эмне деп коет, энергетиктерди ичпегенге мен ушу кээ бирде ойлойм да, эмнеге ушундай жанагындай бөтөлкөдөгү чай таттуусу менен алат деп. Үйдөн эле кадимки эле бизде суу толтура жанагы легенда, анын ордуна ошону ичсе болот, Ал эми жанагындай таттуу паттуунун ордуна бизде ар бир жерде нан сатылат, жашылча толтура. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар. Сиз ошону жакшылап ойлонуңуз. Термоска суу куюп алыңыз, эгерде машинеде жүрсөңүз. Кээ бирде таксисттерди байкайм да, такси айдагандарды, же болбосо тиги курулушта иштегендерди байкайм. Жанагындай чуркап барып, жанагындай суу ичимдиктерди сатып алышып, таттуулар сатып алып жегендердин байкайм. Ушул курулушта биз көп жумушта байкайбыз да, ремонт жасаганга чакырабыз. Анан айтам, силер такай ушул жумушта иштейсиңер, эмнеге үйдөн термос алып келип жүрбөйсүңөр? Үйдөгү тамактан салып алып жүрсөңөр жакшы да депчи. Мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн аракет кылыңыз, Талгат. Мен врач катары сизге ошо сунуштайм. Жашылчаларды көп жеңиз. Биз эмне күнөстүү жербиз. Кышында болсо жана кургатылган өзүбүздүн баткендин өрүгүн, тиги ыртуть эметилбеген таза өрүктөрдөн жер жемиштер аябай көп бизде. Жашылчалар. Мына өзүңүз айтпадыңызбы, мен спорт менен заниматься этем, ошол жардам берет дедиңиз. Кантип
байкадыңыз ушу спорт жардам берерин? Спорт менен кандайча жардам берет бул? Спорт менен машыкканда өзүңүздү жакшы сезесиз да. Маанай жакшы болот постоянно. Маанайыңыз биринчи очередте. Мен го билем. Мына бүгүн эртең мен 2 километр чуркап келдим мен күнүгө. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Ошондой өзүмдө деле ошол. Ошондой, Маанайым жакшы болот, ооба. Өзүмдү жакшы сезем. Өзүмө более уверенный болуп өзүмө сезем. Урматтуу мынакей көрүүчүлөр, псориаз оорусу өтө эле кеңири тараган. Ошон үчүн дайыма спорт, физкультура, чуркап, мына Талгат өзү айтып берип атат. Спорт менен заниматься эткенде оору азыраак болот. Анткени маанай жакшы болот, настроениең жакшы болот. Маанай деген ошол да эми. Деги эле организм тазаланат. Эми ушуга туура тамактануу кошсоңуз, анда сиз баягы оорун менен кандай десем, ооруну башкарып каласыз. Ооруга жеңилдирбейсиз. Ооба. Эмеңиз барбы каалооңуз ушундай менен ооругандарга? Сиз бүгүн бир максат менен келдиңиз да, башкаларга жардам берейин деп, кеңеш айтайын деп айтыңызчы өзүңүз. Ошол бул менен псориаз менен ооругандар көбүнчө врачтар деле көп айтат, маанайды чөктүрбөш керек, ар дайым позитивдүү жүрүш керек, туура тамактаныш керек деп. Мен деле ошол эле немени карманам. Спорт менен машыгыш керек, өзүн бир нерсе менен алек кылыш керек, үйдө отуруп албаш керек. Үйдө отуруп алсаңыз ар кандай ойлор кетет. Позитивдүү эмес. Пайдалуу болуш керек бирөөлөргө. Пайдалуу болуш керек. Качан бирөөгө пайда иш кылсаңыз, бирөөгө жардам берсеңиз, бош болсоңуз, ошол нерсе өзүңүзгө Бактылуу болот. башкача бир немелерди алып келет да, эмоцияларды. Ооба. Ошол уялбаш керек өзүнүн оорусунан. Сурагандарга айтып түшүндүрүш керек. Анткени бул оору жугуштуу эмес. Жугуштуу эмес. Сага коркунуч тегерегиндегилер коркунуч туудурбайт, Туудурбайт, түшүнүшөт. Азыр көпчүлүгү түшүнөт. Мен өзүм байкайм. Бирөөлөр сурап калат, айтсаң сразу эле көпчүлүк билет да эмне экенинчи. Көпчүлүк эле билишет. Бул тери оорусу билем мындай, мен бир тууганым же болбосо туугандарыман бирөө ушундай ооруйт деп айтып калышат да. Жакшы. Сиз болсо азыр ошону айтып бердиңиз. Мен врач катары билем да, ушундай оору менен кээ бирлери чөгүп кетет. Мен эмне үчүн ооруйм? Тамакты көп жеп, ашыкча вес болуп, жанагындай спирт ичимдиктерин ичип, иштебей калышат. Биз ошолор үчүн азыр айтып берип атабыз, Андай болбош керек. Өзүн бир нерсе менен алектенгенге аракет кылыш керек. Эң негизгиси, эң башкысы эле ошол спортта. Спорт. Өзүн жаман сезип атабадан барыш керек. Чуркаш керекпи, же залга барып машыгыш керекпи? Ошондо гана организмде башкача өзгөрүүлөр болот да. Баягы тревожность, баягы ойлор, жаман ойлор баардыгы кетип калат. Ошол. Азамат туура айтасыз. Бул псориазга эле таандык эмес. Ошол эле гипертонический ооруга, сахарный диабетке, ошол эле мынакей остеохондроз оорусу же грыжа пайда болду дейт. Ошонун баары баягы спорт менен заниматься этпегенде, туура эмес тамактанууда, ашыкча вес болгондо, ошондон Ооба. Оорулардын көпчүлүгү эле ошол ушундай түшкүлдүккө түшүп, ойлонуп, жаман ойлорду ойлоп, ушундай депрессия, стресс болгондон көпчүлүк оорулар өзү келип чыгат экен да. Ал нерсеге түшпөшкө аракет кылыш керек. туура айтасыз. Баягы жалкоо кишиге себептер табыла берет да, бардык жактан, Сизге рахмат, Талгат мырза. Ишиңизге ийгилик каалайм. Жолуң дайыма ачык болсун.
ойлогон ой максаттарыңды орундаткын, андан кийин дагы ойлогон максаттар чыга берсин биринин артынан бири. Кыргыздын баягы ийгиликтүү мисал боло турган жаштарынан дайыма болуп туруңуз. Сизге ийгилик каалайм. Анан бул псориаз ооруну баягы мен жеңем, ал менден эле алсыз деп туруш керек. Ооба. Рахмат сизге, чоң рахмат.